Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сирияда эчтеке бүтө элек. Сирияда расмий бийликтин өкүлчүлүктөрү өз ордунда бийлигин сакташты. Азырынча унчукпай отурушат, премьер-министр ордунда отурат, башкарып атат өлкөнү. Негизи Асадтын администрациясынын 70-80% ордунда калды. Жарандык иш башкарууларды алып барган администрациясы. Желание аларга эчтеке дей элек. Жаңы программа, жаңы баягы тынчтык жашоону жашаганга политикалык платформа же болбосо убада жагандайдыр ушундай план айтыла элек, жарыялана элек. Согуш уланып атат. Израиль ошо Жуланиге ишенбей, Эль-Кунейтран жанында Голан бийиктиктерин басып алды. Аяка танктарды киргизди жана ошол Хизбалланын складдарын издеп, бомбалап жардырып атат. Гептан жасаган баңгизат жана уузат жасаган заводдорду, фабрикаларды өрттөп жардырып атат. Жулани унчукпай атат, бирок бул негизи Израилдин кылганы кичине кийинки келерки сириялык жаңы өкмөт үчүн таарынычтуу эле нерсе болчу эле. Газадан кабар жок эмгичекте, Газа курчалган, инфильтрация жүрүп атат, аяктан жакшы кабар чыкпай атат эмне болуп аткан. Бүгүнкү күнү ушу курдтар өзүнүн республикасын, Курдистанды курабыз деп башында негизи Жуланиден макулдугун алышкан. Азыр болсо ушу Түркия жардам берген, Түркия түзгөн деп айтып атышат. Улуттук сириялык армия бул деген оппозициядан, козголоңчулардан тышкары күч. Алар ошо курдтарга кол салышты, Дейр-эз-Зор тарабында, жана курдтарды ошол жерден чыгарганга аракет кылып жатышат. Курдтар түркиялык ошо күчтөргө туруштук бере алышкан жок. Түрктөр эгерде Курдистанды курганга мүмкүнчүлүк берсе, анда Түркиянын ичинен башталат. Стабилдүүлүктүн бузулушу. Түркиянын ичинде 18 миллион курд жашайт. Жана ошол курдтар өзүнүн көз карандысыздыгын көздөйт. Ошон үчүн эгерде Түркия бөлүнө баштаса, бул деген Түркияны бөлүп жарып салат. Ошон үчүн Түркияга стратегиялык мындай план, стратегиялык маселе бул деген Курдистанды тургузбоо, Курдистандын пайда болушуна бөгөт салуу. Ушул нерсеге албетте америкалыктар жана түркиялыктардын көз караштары эки башка. Америкалыктар курдтарды колдогон, эмгичекте курдтардын колундагы курал Американын куралы жана америкалык спецназ ошол жерде турган. Алар негизи курдтарга жардам берип жаткан ошо Дейр-эз-Зорду басып алууга. Бирок түрктөр азыр ошо Дейр-эз-Зорго кол салып атышат. Анын сырткарында Жуланинин күчтөрүнүн бир бөлүгү ошо кайра курдтарга кол сала баштады. Эгерде бүт өлкөнү жеңил алып койсо колуна 7 күндүн ичинде, 10 күндүн ичинде, так ошол курдтөр аябай катуу туруштук берип атат. Курдтөр менен кагылышуу аябай кандуу болуп атат. Ошон үчүн бул нерсе кандай бүтөөрү белгисиз да. Анан албетте курдтар өзүнүн баягы билгенин бергиси жок да. Алардын 3 миллион киши ошол жерде жүрөт. Анын армиясы Бешмерганын саны 40 миң кишиге чейин жетет. Жуланинин бүгүнкү күнү ошол куралчан адамдардын, оппозициялык күчтөрүнүн, куралчан күчтөрүнүн көлөмү саны 200 миңге жетет. Түркиялык баягы ошо улуттук Сирия армиясынын саны ушул 30-40 миңдин тегерегинде деп айтып атышат, бирок так саны билине элек. Анын сырткары көрдүк, баягы Москвадан ачык расмий сөз айтылды. Ошо Башар Асад Москвага барыптыр, ошол жерден баш паника алды да Путиндин колунан. Ошентип Орусия бүгүнкү күнү ошол биздин мурунку президентибиз Бакиев жана ошо мурунку президент Сакаев, Орусиянын баягы Ростов областында Украинанын мурунку президенти Янукович жана мынакей ошо Сириянын жакын арада эле тактан түшкөн президенттин Башар Асадты ушинтип баш паник берип жыйнап атат да Орусияда. Кызыктуу нерсе. Анын сырткары булар чогуу чай ичишеби, кызык да, мага ошо жыйналышабы. Анан негизи дагы бир нерсе, эмгичекте Латакия алына элек. Эмгичекте алавиттер жашаган Тартус багына элек, бирок ошол жерден кандайдыр бир иш-чаралар даярдалууда да ошо сириялык оппозиция тарабынан. Анан ошо бүгүнкү күнү Сирияда дагы эле ошол Латакиянын тегерегинде бир нече Орусиянын аскерлери калды. Ошол Орусиянын аскерлерин кубалап жатышат. Баягы алар деген бүгүн Түркия аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат Орусия менен. Ошол Түркиядан ошо аскерлерди чыгарууга кандайдыр бир талап жардам сурап атат да Орусия.
Бир четинен ошондой, бир четинен Орусиянын пропагандисттердин каналдарын карасак, аякта аябай катуу Түркияга наразы, Эрдоганга наразы, Эрдоган кайра баягы аркага бычак сайды деген сөз айтылып жатат көп учурда. Ошо менен бирге, мисалы үчүн, Эрдоган бүгүнкү күнү өзү айтып атат, мындайгы Сириянын кандайдыр тынчтык заманы келип атат деп айтып атат. Сирияда эл жеңди деп атат. Анан негизи ушу Сириядан миллионго калкка чейин качып кеткен дейт бир кездерде. Ошо кайра эли кайрылып атат Сирияга, ошо Туркиядан кетип атат. Туркияда бул аябай чоң маселе болчу. Сириялыктардын баш пайнек сураган качкындардын саны аябай чоң болчу. Жана Түркиянын ичинде дагы бул 2-3 жолу ушундай чоң мындай кандайдыр козголоңго алып келгиндер, качкындар өзүнүн баягы жашоосун жакшыртыш үчүн ушу козголоңго ачууга аракет кылышкан Түркия ичинде. Бирок түрктөр ушуну аябай катуу кысышкан да, басышкан. Ушул нерсени эске алып туруп, бүгүнкү күнү ошол Эрдоган айткандан кийин көп аябай үй бүлөлөр, ошо качкындар Түркиядан кайра Сирияга кирип атышат. Түркия менен Сириянын чек арасында чоң ушундай машиналардын саны топтолду деп айтылып атат. Ошо менен бирге бүгүнкү күнү Евро биримдикте 10 өлкө сириялыктарга баягы баш пайнек документтерин бергенге токтотту. Негизи качкындарды каттоону токтотту. Эми Сириядан кимдир бирөө кайрылса, аны кайра ошол Сирияга депортация кылышат. Жана бүгүнкү күнү ушу Германияда, башка өлкөлөрдө сириялык качкындарды, келгиндерди акырындап кайра өз өлкөсүнө кайтаралы деген ушундай сөздөр айтылып атат. Саясатчылар айтып атат, биз деген ушуну баштайбыз деп. Биз деген баарын депортация кылабыз. Сирияда Асадтын режими кулады, ошон үчүн барып өз өлкөсүнө кайрылсын деп айтат да бүт качкындарга. Ушул нерсе кандай болор экен, кандай нерсеге алып келер экен көрүш керек болот. Анткени Сирияда бүгүнкү күнү экономика бир аз кыйраган. Орусия кетери менен бир кичине кыйынчылык болуп атат да. Орусия өкмөтү болсо расмий түрдө ким гана бийликке келбесин Сирияда, расмий түрдө ошолор менен иштей беребиз деп айтты. Ошон үчүн баягы өзүнүн кемелери Сириядан чыгып кеткен, Тартустан чыгып кеткен, өзүнүн армиясынын бир бөлүгү калган, ошону чыгарып алабыз деп жатат. Техникасынын көбү сириялык оппозициянын колуна түшкөн. Сириялык оппозиция болсо орус аскерлерге аябай начар көз карашты, анткени булар Асадты коргогон. Анан алавиттер менен орустардын ошо аскерлери кандайдыр бир чоң жапа чеккени жатат. Ошон үчүн азыр ошол оппозиция кандайдыр бир аңчылык кылгандай. Ошого аябай коркунучтуу маал түзүлүп атат да орус аскерлерине Сирияда. Баягы Алеппоны жер жүзүнөн сүрүп чыкканын эч ким кечирген жок Сирияда. Анан сырткардагы сириялыктар ошо авиа базаларды алып атат. Авиа базаларда жана Орусиянын аскери базаларына тапкан ИГИЛдин желектерин таап атышат. Анан булар айни берип атышат да сириялык оппозиция. Биз деген ИГИЛ бизде жок болчу дейт. ИГИЛди ушулар өзүлөрү түзүп берген деп, анан ИГИЛ менен күрөшүмүш болуп, бир колу ИГИЛ, бир кол менен ушул ИГИЛ менен күрөшүмүш болуп оппозицияны кырган деп айтып атышат да. Чынбы калппы азырынча айта албайм да. Бул жерден албетте ушундай нерсе болушу ыктымал. Бирок аны кийин атайын эл аралык комиссия түзүп, өзүнүн кандайдыр бир изилдеп чечимдерин чыгарсын да. Бирок ушундай сөздөр жүрөт. Анан албетте дагы Саидная деген түрмөнү капташып оппозициячылдар, ошо кечээки козголоңчулар, бүгүнкү оппозициячылдар жана бүгүнкү азыркы Сириянын бийлиги, расмий бийлиги деп күтүлгөн ошол адамдар, алар ушул түрмөнү, ушул зынданды талкалашты, ачышты, эшиктерин ачса, аякта бир нече миңдеген ошол баягы түрмөдө отурган ошо эркинден ажыратылган элдерди чыгарышты. Кээ бир мисалы үчүн ушул Аль-Татари деген бар, ал деген пилот болгон, ал ошо Сирияда Хама шаарын бомбалаганга каршы чыккан киши, ал деген ошо жыл ушул түрмөдө отуруптур да. Көптөрү баягы аябай катуу ушундай мыкачыланып, аябай катуу ушул жерден кыйноого учурап, ушундай бир нече киши өлүптүр. Ошол жерде баягы касапкана дейт экен да, түрмө касапкана деп атачу экен Сирияда. Ушул Түркияда согуштун ичинде 600-700 миң кишиден ашык өлтүрүлдү. Ушул 54 жылдын ичинде анын саны миллионго барып калышы ыктымал, эми ким билет аны да. Ошондой деп айтылып атышат. 54 жыл ошол Хафиз Асадтын жана Башар Асадтын бийлиги болгон Сирияда. Анан ушул түрмөдөн отурганда, түрмөнүн ичинде төрөлгөн балдар да бар экен. Ушул бир нече жылдан бери ушундай ал өспүрүм наристелер чыгарышты түрмөдөн.
ушул кадрлар азыр дүйнөнү учуп жатат, бирок баягы сириялык оппозициянын өзүнүн дагы маалыматтык кандайдыр бир саясаты жөнгө салына эле экен. Ошол бүт баарын документтеп которуп бүт дүйнө жүзүнө көрсөтүш керек эле. Бирок ал баягы нерсе келет го бир күнү да. Анан дагы ошол израилдиктер коркуп атат сириялыктардан. Алар айтып атат, булар сунниттер, булар шииттерден да аябай коркунучтуу дейт. Булар деген биримдиги бар, булардын күчү бар, бул эл дейт. Анан бул эл азыр бүгүнкү күнү Израилге рахмат айтып атат. Эртеси күнү кайра Израилге каршы бурулушу ыктымал дейт. Ошо менен бирге Сириядагы жеңилгенден аябай наразычылыкта ушул Ирандын баягы ислам революциянын баягы коргоочулардын же болбосо ошо кароочуларынын корпусунун бөлүмүнүн ошо жаш канаты аябай наразы деп айтып атышат Иранда. Аябай наразы болуп туруп ушул эмнеге чечкиндүү болгон жоксуңар, эмнеге ушул нерселер башталганда силер бизге атайын күчтөрдү бөлүп берген жоксуңар, чараларды көргөн жоксуңар деген наразычылык наалат менен өзүнүн өкмөтүнө кайрылып жатышат. Иранда бүгүнкү ички политикалык кризис күчөп атат. Жаш канаттар ушул эски чиновниктерге дооматын айтып атат жана Иранда ушул эски чиновниктер, баягы улгайган чиновниктер аябай мындай кандай чоңдору кооптонуп жатат. Анткени бүгүнкү күнү ошол жаш канаттар ошол олигархтарды Ирандагы бекем кармап, кекиртектен кармап, ошол аябай катуу кыйнап башташты. Анан кандайдыр бир акчаны менен бөлүштүп, анан ушул улгайгандардан айтып атышат, силер деген эмнеге ушул чечкиндүү болгон жоксуңар, эмнеге ушул оппозиция Сирияны басып атканда Башар Асадты сактаган жоксуңар, эмнеге аскерий операция жасаган жоксуңар, эмнеге ушундай баягы алсыз чалдай отуруп алдыңар, эчтеке кылбай шалт баскандай деп дооматтарын айтып атыптыр. Ошо мисалы үчүн Аль-Араби айтып атат, Касраф Араби деген булак, ошо мен ушул кишир менен сүйлөштүм, ушундай аякта ойлор, пикирлер, сөздөр жүрүп атат дейт Иранда. Ошо анан бул нерсе албетте баягы Ирандын ичиндеги саясий кризисти жараткан соң Ирандын баягы бүт өзүнүн иштери, аракеттери Ирандын ичиндеги ички кризисти басууга кетип атат. Бүт күчтөрү, энергиясы. Анан негизи бүгүнкү күнү Аяталла жана анын тегеректеги адамдар, ошо Аяталланын ишенимдүү кишилери ушул менен алектейт. Ошондуктан Иран Сирияда болуп аткан нерселерге эч кандай реакция бере алган жок дейт да. Ошондой көптөрү комментарийлерди деле жазып атат. Бул Сирия Афганистандай болот же Сирия баягы Ливиядай болот, тынымсыз жарандык согуш эми улана берет. Бул жерден согуш эч качан бүтпөйт деп айтып атышат да. Чынын айтса, баягы эң башкы, эгерде мындай азыр түшүнүк келип атат да, бул нерсе Катарга керек болчу. Араб жазы Катар уюштурган дейт, Аль Жазира каналы уюштурган дейт. Негизи ошол араб жазында так ошол Орусияга баягы макулдугун берип, Орусияга жана Иранга баш ийип, Башар Асад ушул Катардын газопроводун Европага курдурганга макулдугун бербегенден кийин ушул нерсе болуп кеткен деп айтышат. 2011-жылдан баштап 2014-жылга чейин аябай кызуу нерсе болуп кеткен ушундай. Ошондой сөздөр айтылып атат. Кантсе да бүгүнкү күнү ошо жанган отту өчүрүш керек болот. Жалпы эл көтөрүлгөндөн кийин 200 000 киши көтөрүлдү да, ушундай куралды алды Сирияда. Ошо эл аралык ар кайсы Кыргызстан, Өзбекстандан, Казакстандан дейт, ошо Монголиядан, ошо Түркмөнстандан 4000-ге жакын ошо киши жүрөт дейт аякта Сирияда, катышып жүрөт согуштарга. Балким андан да көп. Анан 2000 кишиден ашык ошо баягы Кыргызстандан деп айтып атышат да, 1500-2000 кишиге жакын. Бүт дүйнө жүзү боюнча ошол аскерчендер кандайдыр бир ошол жерден Сирияда азыр согушуп атышат да, согушуп кандайдыр катышты ушул иштерге. Булар деген эми тынчтыкка өлкөнү алып келеби же алып келбейби, тынчтык орнойбу же орнобойбу деген ушундай суроолор турат. Башар Асадтын бийлиги бүтөөрү менен Сириянын баягы согуш тарыхы эми-кичикти бүтө элек да. Эми тезирээк бүтсө экен, тезирээк тынчтык болсо экен. Анткени эгерде тынчтык болсо, мисалы үчүн бизге кандай пайда да, Сириядан ошо ачкыч бар да, Афганистан менен Сирия тынчыса, жана ошо цивилизацияланган кандайдыр бир тартиби күчтүү орногон мамлекеттерге айланса, согуштарды токтотуп, мисалы үчүн бизге альтернативдүү ушул нефть, бензин жеткирүү жолу ачылат. Алар аркылуу темир жолдун бир бутагын салсак, кийинчерээк бул нерсе биздин экономикага аябай чоң жардамды берет да. Ошондуктан буларга тынчтык орносо, биздин соодабыз, экспортубуз бүт ушул өлкөгө кете баштайт. Ал жактан да бизге товарлар келет. Ошондуктан аякта мисалы үчүн тигүүчү ошол цехтерди уюштуруу, чоң фабрикаларды коюу кыргыз ишкерлер үчүн аябай ыңгайлуу болот да. Ушул экспорттук
багыт эң чоң экспорттук багыт болот. Биздин бүгүнкү экспортубуздун 70% Казакстан аркылуу Орусияга кетип атса, эртеси күнү экспортубуздун 90% ушул регионго кетет. Афганистан аркылуу ушу Сирия, Ливияга, ушул өлкөлөргө кетет. Ошон үчүн Индияга да кетет, Пакистанга да кетет. Ошон үчүн биз деген ушул жерлерде тынчтык болсун деп тилешибиз керек. Биринчиден, экинчиден экономикалык өсүү болсун деп тилешибиз керек. Ушул жерден Кытай, башка өлкөлөр темир жолдорду мол салсын деген тилекти айтышыбыз керек да. Анткени ушул жерде биздин да байлыгыбыздын тамыры бар да. Ошон үчүн негизи кайра билесиңер, бизнес пландоо менен аяктайм видеомду. Ушул QR код боюнча кирип, катталып, 2-3 күнүн ичинде кат келет. Ошол каттан инструкция алып, бизнес пландоону өтүп койгула. Булар сиздерге пайдалуу болот. Анан баягы бизнес планды жазып, өзүңөрдүн ишкерлигиңерди алып кетсеңер болот. Канча бизде бай ишкер бар болсо, салык төлөсө өз убагында өлкөсү ошончо күчтүү болот да. Ошон үчүн эмки видеолордон көрүшкөнчө силер эмне деп ойлойсуңар, силерде кандай маалымат бөлүшкүлө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.